Саламатсызбы. Тамак ардактуу болсун. Намус деймизби? Намус дейин болду. Qancha yıldan beri yaşaş öleniz bu жерде? 10 жылдан бери жашайм. 10 yıldan beri. Kimden aldınız öyle жерди? Алган инвалидка бир жаран экен. Анын мүмкүнчүлүгүм жок азыр салганга дегенден андан өз ара келишим менен алгам доверенность негизинде. Доверенность негизинде. Кызыл китеп менен сатып алдыңыз беле? Жок, кызыл китеп бул жакта эч кимде жок болчу анда. Телефон өчүрүп койчу. Болду. Анан кандай алгансыз? Жөн эле тиги кызыл китеби жок эле жерди алып алгансыз. Ооба, кызыл китеби жок, могу жердин баардыгы эле ошо мен сыяктуу эле доверенность менен алынган. Анан бул сиздин чыгарган кийинки чыгарган мыйзамыңызда 1-апрелде чыгарган жердин мунапысы жөнүндө чыгарган мыйзамыңыздын негизинде мен акимиятка кайрылып ошол боюнча ошол сиздин чыгарган мыйзамыңыздын негизинде жаза алып келаткан бул жер. Тигилердикини эмнеге бузбайт, эмнеге сиздикин бузуп салды? Бул жакта Эки семьяны бузуп коёбу. Эки семья. Кошунам талашып, буздуктан кошунам. Мен 2014-жылдан баштап жашап атам, бул болсо 2017-жылы китеп жасатып келип алып, анан кийин ушул жер меники чыккыла дегенден мен муну экөөбүз чечпей сот чечсин. Ким жасап бериптир китепти? Ал жерге жазап бергендер тийиштүүлөрдүн баары кылмыш иши козголуп, сотунда каралып атат, бүт элек ал иш. Бүгүн да каралып атабы? Ушул азыркы учурда да каралып атат. Ал жерде архитектура госрегистр ошол 2017-жылы ошол китепти жазагандардын баардыгы кылмыш иши козголуп каралып атат. Ошого карабастан бул жер меники деп эле болбой эле догурун эле жарандык эме менен сотко берген. Ошону менен утуп алды соттон. Утуп алып эле анан кийин анын кызыл китеби бар экен, 17-жылы жасатылган. бул жер деген 17-жылы мораторий бар болчу. Айдоо багытынан 2009-дон баштап мораторий. Кайсы кошунаңыз? Бул кошунаңыз? бул ошондон Чакыргылачы, ким бар? Балдар, Эрбол чакырып келелечи. Жок экен. Эч кимиси жок. Жок экен. Тилек деген квартальный да ушул эмен өнөткен. Ошол башында мен депутат айлык кеңештен ошол мынакей биз деген китеп жазатып алдык. Анан кийин ушул китеп жазатып алган жерди сен бошотуп бер жоксо түптүрүп салабыз деген да мени ошол квартальныйда келип коркуткан. Коркуткандан мен айткам. Ошо квартальный, Буга салыптыр, Депутат. Азыркы учурда азыр могу жерде анын да жери Айылдык бар. кеңештин депутаты, депутат, айылдык кеңештин депутаты. Көп жылдан бери Квартальный депутат. айылдык кеңештин депутаты. Бул жерде мен да кичине түшүндүрбөй койчу. Ушул жерде мен жашайм, мен дагы мына 10 жылдан ашты. Ушул айланада бир да кишиникинде чынында кызыл китеби жок. Эч кимибиз ала элекпиз. Баягы жерди алганбыз, тамды салып жашап атабыз. Булар сыяктуу эле. Эми ушулардын арасынан таң калабыз да, ушу канча киши биз китеп ала элек. Биз деле билебиз да, мына мораторий жарыяланган 2009-жылдан бери. Андан сиз келип 21-жылы мына кол коюп ачып берип атасыз, жалпыга берилсин деп. Булар эле ушул атайын мына бу жердеги ушул өкмөттөгүлөр. Жанагы Тилек деген баланы айтып атпайсыз, квартальный депчи. Ошол именно ошол киришип туруп баарын бул ошол балада ошол жазатып мына өкмөттөн, госрегистрден, айыл өкмөттө да иштеген. Ошолордун баарын ошол 17-жылы китеп жазатып алып турат. Бизге бир кишиге китеп берген жок да, эл турат, баары турат. Ушунун арасынан ушул жерге именно могуга жазатып, эми мындай. Мен мына Атай ген прокурорду эриштип келдим. Таанышыңарбы? Курман Кузулуш. Атай силерден бир сыйра, бир принцип үстүнөн билебиз, уже билдик. Кандай болгон, эмне болгон дегендей. Анан кийин мен мораторийди жоюп, кызыл китеп бергиле дегенде бардыгына эмес. Кызыл линия деген бар, билесиңер, ошого кирип кеткен жерди ошол жерге салып алганга хоть эле өлтүрсөңөр да биз бере албайбыз. Анткени кызыл линия деген кызыл линия. Үстүнөн жогорку чыңалуудагы линия өткөн жерлер болот. Алдынан баягы связьдин кабелдер өткөн болот. Же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот. Андайларга бере албайбыз. Андайлар дагы бар. Андайларды араңарда бар. Алар сразу эле эсинде болсун, аларга бере албайбыз. Калган масса 90-95% аларга беребиз. Кызыл линияда эмес болсо. Бул жер жок беле? Кызыл линияда жок. Кызыл линияда эмес, бардыгында салынуу. Түшүнүктүү. Анда түшүндүңүз да сиз. Бул жерде мына 17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини дагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы? Депутатына карабагыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт баары мафиялашып кеткен да.
сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет. Алар кырышабайт этип мына ушундай ызы чууну жаратып атат. Бул бүгүн эле жаралып аткан ызы чуу эмес, илгертен бери келаткан ызы чуу. Ошон үчүн эч кимге карабай туруп жоопко тартасыздар. Ошол сот 17-жылы кайсы жылы сот карап чечип берип коюп атат бир тарабына. 17-жылы. Кызыл китепке азыр чечип берип атат. Азыр чечип берген 2020 жасалган документ менен 2022 жылы чечип берип ноябрда, декабрда ушулар. сот көзү сокур болуп калбаса көрүш керек да. Көрүп туруп бул 17-жылы алып атса, ал убакта мораторий болсо, сеники да жарабайт, мунуку да жарабайт деп туруп артка тебиш керек эле. Силерге извещение коюш керек эле правоохранительный органдарга. Же болбосо местный кеңешке мону туралагыла, жокко чыгаргыла мунуңар. Жок, туура эмес бул деп туруп ошончу керек эле. Значит, бул жерде сот дагы акчалуу болгон. Мунун да жоопкерчилигин карагыла. Анан мындай дагы болот да, Садырбай кечиресизби? Бул жерге мораторий жарыялангандан кийин, этот кызыл китеп берүүгө уруксат берилгенден кийин кадастр, архитектуранын, комиссиянын балдары келип буяка номер берип кетип атат. То есть мыйзамдуу жолу эми кетип барат да, былтыр сиз келип кеткенден кийин. Мыйзамдуу кетип барат, китеп жасатып алып анан келип 17-жылда кызыл китепти көтөрүп чыгып атпайбы? Анан бул жерде Садырбай мындай болот да. Агордо бүгүнкү күндө азапка баттык. Сиз келип кеткенден кийин үнүбүз сизге жетпей, жер саткан көпөстөр элди ушундай кыйнап, азапка салып, кызыл кетип ала албай атабыз. 15 миң түтүндөн 300 эле киши дейли кызыл кетип алды. Бүт арестке коюп койду. Аким гана. Мен Арестте болду. Былтыртан бери акимсиң, а? былтырдан Баягы мен чогулушка келгенде бар беле? ошондо мен бар элем. А эмне кылып атасыңар анан? Эмне кылып атасыңар буга? Эми азыр бүгүнкү күндө биз 20 миңге жакын арыз алганбыз бүгүнкү күндө. Анан ошо 5 миңден ашыгына азыр бүгүнкү күндө бара бир айлык илип келебиз да. Аларды биз мына өздөрү үй-мүйгүр номер берип чыктык. Бирок биз келип 300 эле кишиге алдык деп атпайбы кызыл китеп. Канчага бердиңер бул силер? жерде баягы жерчилердин баягы мыйзам положение жазып койгон да, ошонун макулдугу менен да биз өзүбүз тараптан архитектурный госрегистр, биз райондукун бүт өзүбүздүн тармагыбызды бүтүп даяр кылып койдук. Бир 10 миңдин ашыгына. Азыр ошол жердин ээлеринин макулдугу деген жер биздин колубуз байлап болуп ошо болуп атат. Кайсы жердин ээлерин макул? Ошол баягы үлүш жерлеринин ээлери бүт ошондой берилип кеткен экен да. Биз бүгүнкү күндө кыйналып атканыбыз ошол. Бирок мына элдин алдында мына сиз берген тапшырманы биз башынан аягына чейин катуу күнү түнү аткарып атабыз. Мына эл өзү да көрүп, биз ошол кол байлап койдук. Баягы мурун басып алганда үлүш жер Ооба, болгон. ошол. Кимдин жерлери экен? Канча кишинин жери экен? Канча гектар? Мен билесиз айтып коеюнчу. Ассалам алейкум. Бул жерге келгенде мен сизге чыгып айттым эле ошондочу. Жана жерчилер аркылуу берилсе булар кайра сатат депчи. Азыр ушундай болуп атат. Мына мен элдин атынан айтып коеюн сизге. Азыр бул жерде эл кызыл китеп ала албай атканын бир эле ток китеп себебин айтып коеюн. Жанагы өкмөттөн чыккан положенияга ошол жерге 27 пунктка киргизип коюптур да. Жердин ээлисинин макулдугу менен трансформация болсун деп. Азыр бардык документтер даяр болуп, архитектурадан пызууларын да алып, баарыбыз алып, ошол жерге келгенде эле Ошол 15 жыл мурун канча киши экен ошол жерде ушул? мына жерчилер фамилиясынан бери айтып Ошол коеюн. өзүндө 15 миңдей. Жок, 15 миңдей ал басып алып салып алган кишилер жашоочу. Мен жерлерди айтып атам, жер. Жер Бирөөнүн 10 гектар жери, бирөөнүн 100 гектар жери. 900дан ашыраак гектар, общий биздин район боюнча 1618 гектар. Ошонун 900 гектардын ашыгы 15 миң түтүн ушул Агордон Өзүндө турат, өзүндө Өзүндө турат. Эми мага айтты, ушул 9000 гектар канча кишинин жери болгон? 9 гектар. 9 гектар ошол 12 миңден ашыгы үй салынып кеткен, 2 миңден ашыгы 15 миң адам. 15 миң адам. Ошондон Сен мени фундамент. Канча хозяин болгон ушул жерде? 85 адамдай. 85 адам. Буларды биз муну айтып, булар менен жолуктурдум да. Аларды чакырдык, бетме-бет отурдук. Анан кийин айттык, мына жерлерди мына силер ушуну алыпсыңар, эми сатыпсыңар, эми бергиле. Мына бүгүнкү күндө Токтоп турлар. Ошол убакта ошол 85 киши сатты беле ошол жерин. Басып алдың, значит болду, акча төлө деп акчаларын алганбы, же алган эмес? алган эми саткан. Баардыгына сатып алган. Бир да киши захват жок. Баары Бүт сатып алган. Алар мындай кылып атат болду. Азыр жашыл китебин госрегистрге бар. Мен жумумдан азыраак деген арыз жазып келген. Мен жазбайм деп атат. Болду, түшүндүм. Значит 85 киши мурдакы баягы үлүшүнө тийген кишилер да. Алар силерден акча алган баары. Ал үлүштүн ээлерин мен тактап айтып коеюн. Үлүштүн ээлеринен жана жер саткан аялдар. Саналуу эле бир 10дой аял. Алар купили продажа кылып сатып алган. Сатып алып элге саткандагын азыр ошол сиз айткан жана колхоздун правоприемниктери эмес. 17 пункт жокко чыгаргыла. 27. Ошол пункт жокко чыкса эле эл бүт алат байке. Сразу эле баарын организация этип жокко чыгаргыла дагы
күнөөлүүлөрдүн бардыгын могу жердеги жанагы бир кишиге 2 неме саткан, жер саткан, 2ден 3дөн саткан бардыгын жоопко тарткыла. Качан гана ошолорду жоопко тартса, ошондо ушундай из токтойт. Жоопко тартпай, кол ирисине тартат болуп защита кылып карабай койсоңор, ал уже дагы кете берет. Азыр Бул бузулган. Айтпайм, айтпайм аз. Ана мына азыркы кызыл китеп алып айткандар боюнча уруксат берип ишти эркинге чейин тактап сизге так маалыматтарды. Эмне себептен берилбейт, ким алыш керек? Мына түшүнбөдүм. Бизде такталган ана. Дегел бере албай аткан. 27 пункттер жокко чыгарсаңыз берет. 300 Эми анда биз жокко чыгарып беребиз. Баягысын мен аны билген эмесмин да, ошол типтеги ээлердин алган дегендей. Эртең жокко чыгарып беремин. Неме дилине калган 15 миң кишинин баарына берилет. Только кызыл линияга кирип кеткендерге бербейсиң. Алар 1000 адам бар. 1000 адам бар. Эми ошол 1000 адамда ызы чуу чыгарат. Аны туура түшүнгүлө Анан бере албайбыз. бир нерсени айтып коеюн силерге. Жана десятка линиянын боюнда үйлөр салынган да, үйдү салып бүткөндөн кийин частный компаниялар, мен сизге айтып коеюн. Сиз айтып атпайсызбы, мамлекетке өткөргүлө линияны деп. Мына кварталдар частный компанияларды алып келип, элдин линиясына, ошол элдин үйүнүн жанынан десяткалар тартып салган. Азыр ошол десятканын жанындагы красный линияга кирип калган да, ага эл күнөөлүү эмес да. Ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин жана частный компаниялар келип десятка линиялар тартып салган. Частный компаниянын кандай? Мына частный компания өткөрөбүз деп турат. Азыр жанагы десятканы алып, бул высокий эмес, десятканы алдында. Биз багы сиз өзүңүз келип кеткенден кийин жолду салуу боюнча жолду кеңейтиш керек болгондо, биз эми ошол калган биягында үйлөр туруп калган. Бирок жол салыш үчүн биз ошол линияларды мына үй тарапка жылдырдык жолго. Ал эми ал жерде азыр биз мындай десятка өтүп атат. Ал жерди бияка жылдырайлык десек, жолго чыгып кетет. Бияка жылдырайлык десек, ар бир менчиктин үйүнө кирип кетет. Ошон үчүн жерибиз болгон жерине коюлган бул нерсечи. Муну эл баягы неме чыгы элек кезинде эл өзү Жок, оң тарабын под бизнес деп сатып бергенде жол местасын кезинде ошондой кылып койгонбуз. Бүгүн азыр ошол күндө жана 1001 деген киши именно ошол десятканын алдында турат. Эми ал азыр десятканы жок кылалык десек, анда светтен кургала турганбыз. Бияка жылдыралык десек, жолдобуз. Биягына келгиселик десек, үйлөргө кирип кетип атат. Ушул дагы бизди алдан тупикке такып атат, жана 1200 адамдын айласын кетип турганда ушул болуп атат да. Эми десятканы башка жактан алып кетелик, башка жакка коелук десек, кое турган башка жеринде жер жок. Балкин бар, бир мондай. Эмеге Минэнергияга бул кайра кылганда биз айттык, эми буну Минэнергия чечип берет деп. Минэнергия айтты, алар положениялар барбы? Ушул астына түшүп канча? Эгер бергиле, эгер уруксат берсеңер, биз аны чечим чыгарып беребиз деп аларга жөнөткөнбүз. Эми алар чечпесе биз чече албайт экенбиз. Минэнергия боюнча биз текшергенбиз, маалымат менен берейин сизге. Баягында сиз тапшырганда бүт текшерип чыкканбыз, азыр менин эсимде жок да. Ушу красный линиялар боюнча бүт ар бир үйдү карап чыкканбыз. Сиз мага барсаңыз да керек эле, чоң Анан таанып атам да. мен Кулмагул Токторовичтин балдарыңыз келип текшерип алды. Барды. Эл абонент болуп акча төлөп аткандан кийин ошол десятканы сипка белгилери тартып койсо болот да. Жок, балансыга өткөрбөй атпайбы? Мисалы Север Электро келип атат, рахмат. Президенттин тапшырмасы менен бул жак элдин мен айтып берейин. Бул жакты 25 миң жолу эл тартканбыз да, элдин менчиги да. Анан ушуну Север Электро келип, энергия холд начальниги да келди. Президенттин тапшырмасы мамлекетке алалы десе, кээ бир кварталынан бербей атышат. Анан мындай туртуңуз эми. Анан экинчиден Садыр Нуркожоевич бир айтып коеюн. Жолду да мен сизден суранган элем, элдин атынан рахмат, асфальт жолубуз түштү. Анан ушунун эки чекесиндеги тротуарны азырга чейин бүтүрбөй, азыр көп берсең болот. Топурактарын таштап, кайдагы бир подрядчик фирмаларга мынакей 1 жылдан ашты элге недопста, же тротуар жок. Анан мен баса элеп коеюн, десятка боюнча. Могу оң тарабындагы мурдагы ошол жерчилер менен квартал менен аралаштырып, жол болуп аткан месттен под бизнес деп сатып берген. Азыр көрсөңүздөр болот. Себеби ошол под бизнес жерден десятканы качырып туруп, булар элдин чекесине тартып салган. Буну катуу көзөмөлгө алсаңыздар болот. Анан сен эң биринчи суранарыбыз элдин азыр ушу көйгөй жетип бүткөн эле көйгөй жана 27 пункт жокко чыгарып берсеңиздер, эртеден баштап бүт даяр алабыз кызыл китепти. Хорошо, жана под бизнес деп саткан жерди карагылачы, карап туруп, действительно ошол жигит айтып аткандай болсо, кайра наоборот тиягынан эме алсын. Урматтуу садырлар. Могу жер эч кимдин менчиги болбойт. Биз сүртүрүп салган кишини чакырсак келбей атпайбыз жок экен деп. Анын да менчигин өткөзүп, тез-кезинде жоопко тартасыз аны. Эмне үчүн мораторий убакта жасатып алган, подделка документ. Ким жасап берди? Алардын баарын сот кошо жоопкерчилигин карагыла соттун.
Эмне үчүн сен көрүп туруп ушуларга бир жагына чечип берип атасың? Экөөнү тең анын үйрөтө чыгарып эле. Кызыл китепти дагы кайра артка айдап коюш керек. Сот карап атат да, көрүп атат. Ал билет да законду. Сурана 27 пункт жокко чыгарып бериңиз. Ошол тосуп атат. Азыр бузулган yok. Biz bayağı bir sunuş bergenmiz da. Ошол баягы положение мыйзамга кайсы сунуш бергенбиз. Ошол тезирээк бүтүрүш үчүн аяка чейин сизге жеткиз ошону карап берсеңиз. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип. 27 пунктты жокко чыгарып беребиз. Немедленно бүт баарына кызыл китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Биз сунуш бергенбиз. Если керек болсо, неме бергиле аларга? Тех паспорт берип тургула үйүнө жөн гана, кызыл китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун аны. Анан кийин маселе чечилгенден кийин аны чечебиз. Кызыл линияларга бербей турсун. Мектеп боюнча Калганын баарына бергиле. мектеп боюнча Билем ал мектеп боюнча салабыз мектепти аягына чакырып.